Теле көрүүчүлөр, биз эфирибизди улантабыз. Төрүбүздүн көркүнө чыккан конокторубуз бар, коногубуз бар. Демек, маегибиз башталды биздин. Алыстан тартып келген сыйлы конок десек дагы болот. Кыргыз маданиятына 40 жылдан ашык кызмат өтөгөн Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, республикалык бир канча телефестивалдардын жеңүүчүсү, катышуучусу, ырчы, обончу Кыргыздын бир таланттуу мырзасы Үсөн Оморов агай бизде конокто. Саламатсызбы? Кутмантаңыз менен. Кандайсыз агай? Жакшы. Алыстан бери келип калдыңыз, ыраазычылык билдирели. Шаарда жолтугунан кыйналган жоксузбу? Алгачкы суроом ушундай болсун, жолтугунан кыйналган жоксузбу шаарда? Шаардабы? Шаарда кыйналуу болот да албетте. Биз эмитте баягы кенен, жайлоо, таза аба, таза суу, анан шаарлыктарга окшоп биз убакыт менен көп деле эсептешпейбиз да. Кенен чонон жүрүп көнүп калганбыз, а бул жерде бүт убакыт менен жүрөсүң да. Бул жакта убакыт бат өткөндөй сезилип атса керек. Бат өткөндөй да сезилет, анан жетишүү да кыйын болот экен. Кээде такси менен жүргөнгө туура келип атат. Сол айылды айылчылап деп коет го, сиз шаарчылап жүргөн турбайсызбы анда? Азыр шаарчылап жүрөбүз. Ооба, силер айткандай, шаарчылап жүрөбүз. Макул. Үсөн ага келиңиз, эми чыгармачылыкка токтололу. Буюрса жакын арада тагыраагы 4-ноябрда өзүңүздүн кечеңиз болгон турат. Ошол боюнча кененирээк айтып баштайт. Рахмат сизге. Урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүм мен негизинен Оштоо пианисттин музыка факультетин бүтүргөм. Музыка сабагынын мугалиммин кесибим боюнча. Бирок ошону менен эле бирге окуучуларды окутуп калбастан ушул жараткан өзү берген белегин өнөрдү, ырчылыкты, обончулукту ушул кошо өздөштүрүп келатам да. Анан мен өзүм окуучуларымдын ичинен интернет жылдызы болуп таанылган мыкты чыган таланттуу окуучуларым да бар, шакирттерим да бар. Андан сырткары сиздерди ушул жарыя кылып чакырып кетет элем. Бишкек шаарындагы Токтоо Сатылганов атындагы улуттук филармонияда мен өзүмдүн жеке чыгармачылыгым боюнча концертим чыгармачылык кечен болот. Ага белгилүү кыргыз эли артисттери, белгилүү шоуончулар катышат. 4-ноябрда кечки саат 6-да Токтоо Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өткөрөт. Келиңиздер, Кудай буйрса. Концерт абдан жогорку деңгээлде өтөт. Шаардык мэриянын оркестри коштойт, белгилүү ырчы обончулар коштойт. Келиңиздер, Кудай буйрса. Сөз түрдө агай. Көңүл ачып кетиңиздер. Азыр болсо даярдык күчтүү жүрүп атыптыр да? Абдан күчтүү. Эми элдин келип бериши гана. Эл иши колдоп келип берсе, биздей өнөрпоздорду колдоп. Деңгээли менимче жогорку деңгээлде өтөт. Буюрса, ал концертке ийгилик каалайлы, чыгармачылык кечеге ийгилик каалайлы дагы агайды ырдатсакпы? Жандуу музыка ырдап бериңиз бизге, агай. Ырдап берейин. Мен сиздерге албетте биздин Кыргызда улуу сөз бар. Арбактарды барктамайынча тирүүлөр баркталбайт дейт, Ошонусуңардай биздин алмыстактан бери келаткан бабаларыбыз, аталарыбыз күйдүм ырларды ырдаган. Азыркы тил менен айтканда сүйүү ырларын ырдашканда, аталардын ошол күйгөн ырларынан бирди ырдап берейин. Элдик ыр, агын суу. Эми бул тамашалуу ыр. Муну тиги Коргол Досуев деген Токтоо Сатылгановдун улуу шакирти ырдаган. Ал ушунчалык элге жеткире, ийине жеткире ырдаган экен да. Эми ал кишилердин көзүн биз көрбөй калдык. Но биз ошону кичине болсо да, бир мөңгүнүн тамчысындай болсо да улап ырдап келатабыз. Анан мен ал тамашага кошуп өзүм да шөкөттөп кичине ырдагам. Ошону угуп коюңуздар. Tursam oğu çalçıktan Akşam kara gelip oğu konçemez Aralap tutuna men yürüsün Açına kattı konçemez Bari Çık 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 Bu nasıl?
ындырабыстан алчадай, көргенде эле жүрөк чарчадай, көңүлүң болсо айтсамчы. Öde bir ratın kalçalay. Çık 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 çık. Tündüzünde uykum yok, gündüzünde tınçım yok. Karnım desin yaş durur. Kanday bir ajansın kurçum yok. Çık 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 çık. Вали, кабыл чаралар болсун. Баракелде. Үсен агабыздын агын сууну ырдашы мындай бизге аябай тарых болуп калды окшойт кезиптеш. Рахмат. Маанайды көтөрдүңүз. Рахмат. Жанрлардан айта кетеличи, кандай ырларга жакынсыз негизи? Өзүңүз кандай ырларды жазасыз? Сизди обончу катары, ырчы катары, аткаруучу катары тааныйбыз дегендей. Мен чыгармачылык кечемдин аты эле өзү айтып турат. Мен кандай ондорду жаратам, чыгармаларды жазам. Себеби ошол биздин чыгармачылык кеченин аты концерттин тоолорум атам мен экен. Көрдүңүзбү? Улуулуктун баары тоолордо. Жерди сактаганда тоолор, биздин тирегибиз да тоолор. Тоолор жөнүндө обондорум, ата энебиз жөнүндө, апабыз жөнүндө, анан албетте сүйүү жөнүндө. Демек ар кандай темаларды камтыган обондорду жазып келем мен. Сон. Анан дал ушул 40 жылдык өзүңүздүн өнөр жолуңузда, ишмердүүлүгүңүздөгү азыркы учурда чоң жаңылык болуп жаткан дал ушул 4-ноябрда концерт эмеспи? Ошол тууралуу кененирээк сүйлөшөлү. Программасы кандай болот? Балким эл кызыгып атат. Кызыктуу учурлар, элди таң калтырчу учурлар, эмне өзгөчөлүктөр болот концертте? Коноктордон кайсы белгилүү Коноктордон кыргыз эл акыны Амантай Кутманалиев келет, Секербек деген келет, кыргыз эл артисти Кадыралы Артыков, элге абдан жагымдуу жакшы ондор менен таанымал Түмөнбай Колдошев келет, Дамира Ниязбекова, Дилшат Кангелдиева, Үмүтай Абдышева, Үсен Жоломан уулу, өзүмүн 2 кызым ырдайт, кыял бийчилер тобу коштойт. Кудай буйруса, концерт менимче элге абдан жагымдуу концерт болот. Ал жерде оркестр, Шаардык мэриянын оркестри, Бакыт Тилегенов, маэстро, өзү коштоп, профессионал ырчылар менин 5 обондугурум ырдашат. Болгон эле эл келип берсе, концерт жогорку деңгээлде өтөт. Эми мен улуу тоолордон жөнөкөй катардагы музыка мугалими келип ошондой бир чыгармачылыгымды өткөрүп аткандан мен ойлойт элем, кыргыз элим сөзсүз колдоп берсе эң жакшы болмок. Буйрса. Мугалимдик жакка дагы бир аз кайрылып келели. Мейлиңиз. Канча жылдан бери ошол мугалим болуп бир 36 жылдан ашык иштеп атам. Маданият жаатында бир 4-5 жыл иштедим. Ашык. Эми балдар менен биз ата баладайбыз да. Ушунчалык жакшы көрөт музыка сабагын. Музыкага кызыккан окуучулар көп. Анан бул бала деген өтө кымбат да. Баланын кыялы таттуу, баланын кыялы назик, жумшак. Эч кандай эчтемени ойлонбойт да буларчы. Таптаза ойдон. Анан баланын баары мектепти бүткөндөн кийин башталат экен да. Мен ушул нерсеге ынандым. Негизи ата баладай мамиле кылып, анан өз балабыздай көрөбүз. Эгер биз үйдө ата эне болгон болсок, мектепке барганда агай, эжей экинчи ата эне болобуз да.
жогоруда биз обонуңуз тууралуу сүйлөшүп калбадыкпы? Буюрса концертте дагы обонуңуз ырдалат. Бүгүн өзүңүздүн обонуңузду ырдабасаңыз болбойт. Балким көрөрмандар бизден көрүп калышы мүмкүн, күнөө биз тарапта болуп калышы мүмкүн. Эмнеге өзүнүн обонун ырдатпайт деп келиңиз эми. Өзүңүздүн обонуңузга баралы, кайрылалы. Рахмат сизге. Албетте, тиги жана сөздү баштаганда айтпадым, биз ошо бабалардын, аталардын, энелердин ырын ырдап, анан жолго түшкөнбүз да. Ошол себептен ошол элдик ырды ырдатпайдым, эми өзүмдүн ырымды ырдап берейин. Жолуккан кандай жакшы деген белгилүү обондун текстин жазган акын эжебиз бар. Гүлбүбү Байбугуева жазган сөзүн кандай жансың обону мен өзүмкү ошону ырдап берейин, Бул азыркы сүйүү жөнүндө. Sınıma küstü boğum İlk suluğu seni gana oylama Kareginden gitti koydu eleşin Kanday cansın canımdı tuş koyduğum Kareginden gitti koydu eleşin Kanday cansın canımdı tüş koygun Sezdin beken abanımdı dartımdı İzdeymeyen bulacak kanam artındı Kanda joduragan közbeden Yaxşımaz жазып койчу жарытымды Жолукканда жодураган көзбеден Али. Жақсынамыз жазып койчу жарытымды Kıyamıklı sezimlerge toydum Bassam tursam dale seni oylamam Kabiliyetten dürt ettirgen çürüktü Kanday cansın erkinmenen oylamam Kabiliyetten dürt ettirgen çürüktü Kanday cansın erkinmenen oylamam Бәле, колчалар болсын. Ошо экирдан кийин Үсөн агам ыр менен уктап, ыр менен туруп, ыр менен тамак ичкени көрүнүп атат, Ырдын ар бир сабына, ар бир обонго, ар бир сөзгө сиңип кеткендей ыр сиздин жан дүйнөңүзгө. Ошол обонго бир аз кайрылбайлыбы Үсөн баке? Кана дейсиз? Ошол тарыхына обонго. Рахмат. Бишкектен Гүлбеже Байбугуева жолугуп калды. Бир жерден жолугуп калдык экөөбүз. Анан Гүлбеже Şu bir obon бар эле obon жаза турган бир жакшы тема керек эле деп мындай маани маңызын түшүндүрдүм да Гүлбежемечи. Анан Кудайдын буйругун карасаңыздар, биз балыкчынын кыздары менен чаткалдын жигиттери Сарберденге келип калдык. Сарберденге келип калганда калыстар тоонда Гүлбеже отуруптур да. 6 айда мына мен обонум жаралып калды эле да. Ошондой тарыхы анан бул эми азыркы ошо аталардын жана күйгөн ырларынын уландысыбы деп ойлойм да. Атай Огонбаев ырдаган күйдүм чок деген ырды күйүп, Рыспай агабыз ырдады күйүп, сүйүп. Мына азыркы биздин замандаш Жолболду Алыбаев деген залкар талантыбыз ырдап жүрөт Чолпоным деп. Анан ошолорго окшогон бир сүй жөнүндөгү
Обондоруңузга ийгиликтерди каалайлы. Үсөн ага бар болуңуз. Бизге бөлүнгөн убакытта акырындап соңуна барат. Биз буйруса сиздин буйруса Улуттук филармонияда боло турган 4-ноябрь күнү концертиңизге биз дагы барганга аракет кылабыз. Сөздөрдө көрүп, колдоп келебиз. Анан кийин жалпы көрөрмандарды биз мына ушул агабыздын чыгармачылык кечесине келип колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Жана сиз өзүңүз дагы айтып койсоңуз болот. Эркин микрофон суналалы агабызга. Өзүңүз дагы концертке дагы бир жолу чакырып өтсөңүз болот биздин көрөрмандарды. Урматтуу телегөрүүчүлөр, жана кыргыз элим, Кудайым буйруса ошол улуу тоолордон келип, атайын менин 40 жылдык эмгегимдин жыйынтыгын көрсөтөйүн деп, бала кездеги ушул кыялданган кыялыма жетсемби деп, артымда изги өзүмдүн жүрөгүмдөгү изги тилек менен келип, артымда бир из калса, кийинки урпактарга деген максатым ишке ашса деген ойдо отурам. Ал үчүн албетте көрүүчүлөр көп болуп келип берсеңиздер деп өтүнүп кетет элем сиздерге таазим. Бар болуңуз. Рахмат. Ийгиликтерди каалайбыз. Дагы бир жолу эскерте кетсек. Рахмат барым. Рахмат барым. Үсөн агайдын концерти 4-ноябрь күнү Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда саат 6:00 башталат. Биз дагы барабыз. Кеч 6:00 таңкы 6:00 бара алмай жок. 18:00 келебиз кечкисин жумуштан кийин. Андыктан жалпыңыздарды күтөбүз. Таңшола программасына барып өзүңүздүн кандай десем колдообузду көрсөтүп келгенге аракет кылабыз. Сөзсүз түрдө барабыз деп өтөлү дагы. Үсөн агай сизге болсо ийгиликтерди каалайбыз. Чыгармачылык ийгилик, мына ушул пландап жаткан өзүңүз айткандай кыялыңыз экен кичинекейиңизде. Ошол кыялыңыз ишке ашып, эл колдоп, эл көп болуп келип концертиңиз аншлаг менен өтсүн деген жакшы ниет менен биз сиз менен коштошобуз. Жалалатка салам айталарыңыз чаткалга. Кудай рахмат барыңыздарга. Рахмат. Бар болуңуз. Ардактуу телегөрүүчүлөр, эфирибиздин эң алгачкы коногу болуп, өрчү, обончу, маданиятыбыздын мыкты кызматкери Үсөн Оморов агабыз болду. Дагы бир жолу ыраазычылык билдирели дагы биз Тагырак НТ телеканалы өзүнүн кадамдарын Таңшола программасы менен уланта берет. Биз менен бирге болуңуздар.